Өзүңүздөр байкап тургандай эле таңкы көнүгүүлөрдү баштоонун алдында турабыз. Ал эми таңкы көнүгүүлөрдүн пайдасын айтпасак дагы өзүңүздөр биле тургандай эле болуп калдыңыздар болуш керек. Ал эми биздин студиябызда бүгүн ай чырайлуу Айс. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат. Эң сонун. Бүгүн адаттагыдай эле капалап хатини баштайын деп аткам, бирок аны деген кишини кандай десем, мындай аял затына, кош бойлууларга мындай көргөзө кетели дедик да. Анткени экөөбүз мындай кандай десем, бүгүн өзүнчө бир айымдары үчүн жасасак, кош бойлуу адамдардыкы биздин капалап хатиге эле окшош, бирок анын айырмасы кичине ичибиз менен дем албайбыз, тескеринче. Сол колуңузду ичиңизге коесуз дагы, оң колуңузду өйдөрөөк коесуз. Өккө жагыңызга. Анан деген ичиңиз кыймылдатпаганга аракет кылып туруп, үстүртөн дем алуу менен жасаш керек да. Анан капалап хатиде эгер катуураак дем чыгарсак, биз деген үстүртөн эле акырындак менен нагрузка кылат экенбиз. Эгер тамагыңыз кычышып же кургап калса, хо тамгасына өтүп кетет экенбиз. Өпкөнүн көбүрөөк. Ич албетте түрдө кыймылдайт, бирок анчалык эмес, Ушул дем алууга эгер кош бойлуу кезиндеги аял заттар көнүп алса, төрөт маалында аябай жеңилдик болот экен. Ооба. Сөзсүз түрдө туура дем алган эң биринчи орунда турат десек болот. Албетте түрдө. Анткени деген менде келген кыздардын баары, кардарлардын баары төрөттүн убагында жардам бере турган дем алуу эле деп айтышты да. Сөзсүз түрдө. Мындан жакшы маанай. Албетте. Эми адаттагыдай эле капалап хатиге өтөлү, бирок кээ бирөө түшүнбөй атса, кантип мурдубуздун таноолору менен дем алабыз да ичибизди кысабыз десек, муну жанакы тамгаларды эле айтабыз. Ха жана хо, бирок ичибизди жакшылап тартабыз да кысабыз. Бул пресс кыймыл аракетине тете. Кеттик. Ичибизди жакшылап тартабыз. Эми хо. Биздин телегөрүүчүлөр таң калат болуш керек. Айс дагы эмнени таап чыкты депчи. Негизи деген ха дем алуусунда бул позицияда өпкөнүн астыркы катмары иштейт. Хо кеткенде далыбыздын артында турган кандай десем, көлөмүбүздү чыгып чоңойтот экенбиз. Өпкөнүн көлөмү ар бир жакка тартылат экен. Ылдый жакка, астыга, анан артка карай. Ошондуктан дагы бир жолу хону жасап туруп колуңузду артка кармап көрсөңүз, кабырга жактан өзүңүзгө сезилет. Артка карай өпкө өйдө көтөрүлөт экен дагы, анан артка карай тартылат экен. Эми ошол эле көнүгүүнү оң сол тано менен жасап коюш керек. Азыркы маалдадыр састымо деген көп. Ошондон арыла турган көнүгүүлөрдүн бири бул деген капалап хатинин таноолорду алмаштырып дем алуусу. Кеттик. Дагы эле ошол кыймыл аракет, ха жасагандай, бирок демди чыгарганда ичибизди кысабыз. Алмаштыралы. Жалкоо таноону тапкандан кийин биз ага деген кошумча 5 жолу жасап коюшубуз керек экен, Мен өзүмдүкүн таптым, азыр жалпоосун кылалы. Эң сонун. Эгер таноолор менен кошо жакшылап иштесек, албетте түрдө жалкоо таноо деген эми жалкоо таноо деп коелу. Ал деген ошо жанакы вирустардын баары өзүнө камтып калат экен да, кармап калышы мүмкүн. Ошондуктан тазалап иштесек, кандай десем, дагы кичинекей булчуңдардын баары чыңалса, мурдубузда менен кошо тамагыбыз дагы иштейт экен. Ошо менен кошо ангинадан дагы, бронхиттен дагы алыс болот экенбиз. Эми ошол эле көнүгүү менен кошо бутубузду кичине сыртка карай, анан колубузду астыга демди чыгарабыз. Дем алууда колубузду артка, төшүбүздү астыга. Демди чыгарабыз. Дем алабыз. Демди чыгарабыз. Жакшылап дем алабыз. Эң сонун. Эми ушул эле позицияда калабыз, колубузду астыга. Анан сол жакка кеткенде бул позицияда
биз деген сол колубузду дедимби, оң колубузга кететкенбиз да демди чыгарабыз. Анан мындай сыйпалагансып, кеттик оңго, дем чыгаруу, дем алабыз, анан демди чыгарабыз. Толку боюсунун ылдый жагы иштебейт, өйдө жагы менен эле иштеп көрсөңүз, бул дем алууга да жардам берген менен кошо белибизди да ичкертет экен. Анан ошо менен кошо албетте түрдө ашказандын иштешине жакшы жардам берет экен. Кеттик дагы бир жолу дем чыгарабыз, дем алабыз, дем чыгарабыз. Демек, ашказандын иштешине жакшы көмөк көрсөтсө, биз тамактан кийин жазсак болот, Тамактан кийин жарым саат, 1 сааттан кийин жазасаңыз болот. Бирок кан кысымыңыз ылдыйраак болсо, сиз деген тамактануудан кийин жарым сааттан кийин жаза берсеңиз болот. Негизи деген ачкарын жазаган эң эле сонун. Анткени ашказандын иштегени албетте түрдө капалап хати бирден бир жакшы. Ошондой эле табитти да ачат болуш керек. Албетте. Ошо менен кошо жанакы зат алмашуу процесстерин баары бат-баттан өтөт экен. Ошондуктан бирден бир ошо арыктоого жардам бере турган көнүгүүлөрдүн баары бул жанакы скрут деп коет, Ошо мындай кандай ары бери позиция кылганда. Эми дагы эле колубузду астыга дем чыгарганда колубузду кучакты ачат экенбиз, дем чыгарабыз, дем алабыз, дем чыгарабыз. Бирок толку боюсунун ылдый жагы албетте турда кайра кыймылдабай турат. Биз өйдө омурткалар менен көтөрүлгөндөй анан оң жакка тартылабыз. Өйдө анан сол жакка. Эң сонун. Эң эле оңой. Дагы. Бирок эффективдүү, оңой болсо да. Дем чыгарганды унутпайбыз. Мурдубуздун таноолору менен иштейбиз. Эгер таптакыр кыйын болуп атса, өзүңүздөр менен эле дем алсаңыз болот. Эң сонун. Ошол эле позицияда каласыз. Эмнеге толку боюсунун ылдый жагы кыймылдабайт деп атам, анткени грыжа же протрузия болсо деле ошолорго мындай кандай көнүгүүлөр пайдалуу. Толку боюсу албетте турда кайра эле кыймылдабайт, биз деген оң жакка тартылат экенбиз. Эгер сол колуңуз менен сезип атсаңыз, жакшы кандай десем, бирөө бизди тартып аткандай болушубуз керек экен, Анан каптал жактагы жок барбайт, жок. Белибизде булчуңдары ушу көнүм менен иштейт экен. Эми сол жакка дагы жакшылап тартылабыз. Толку боюсунун ылдый жагы иштебейт. Эң сонун. Эми оң жакка, анан сол жакка, Оң, сол. Кеттик. Дагы. Музыканын ыргагына жараша бийлеп жаткандай болот аско. Эми толку боюсу менен ылдый жакка түшөт экенбиз дагы, акырындык менен тизебизди бөгөбүз, колубузду сан жакка коебуз, манжалар асты жакка, чоң баш манжа болсо сырт жакка карай, Анан сөккө кичине көбүрөөк нагрузка жасайт экенбиз да, анан төшүбүздү астыга тартабыз, чыканакты түздөйбүз. Түртүлгөндөй. Түртүлгөндөй кыймыл аракет жасаганда омурткалар жакшы чоюлат. Эми байкадым. Бизде жөн эле тургандай кыймыл аракет балким көрүнүп атат, бирок биз деген омурткаларды жакшылап чоютабыз дагы, өзүбүзгө кандай десем, жакшы лимф нагрузка берип атабыз. Анткени колубуз жанакы лимф бездеринин жанында турат. Бир гана омуртка эмес, ошондой эле бутка дагы күч келип атат булчуңдарына. Эң сонун. Эми алмаштырабыз тескеринче. Баш манжанын астыга 4 манжаны сырт жакка. Эми дагы эле ушул көнүгүүнү жасайбыз. Көбүрөөк төшүбүз менен астыга тартылабыз. Анан ийнебизди ылдый жакка тарткандай кыймыл аракет. Эми ичибиз менен кошо дагы чоюлуп атабыз. Бул позиция жанакы мындай коопсуздук вакуум. Анткени вакуум жазасы десе баары эле жазып атпайбы, бирок ал деген кичине туура эмес. Туура эмес да дем алышыбыз да вакуум менен биз деген тескеринче ички органдарыбызды кайра ылдыйлатып алат экенбиз. Ошондуктан вакуум жазаңыз келсе, ичиңизди жакшылап иштетем десеңиз, ушул позицияда туруңуз, тизеңиз сыртка жакшылап үйрөнүп алайынчы. Анан баш манжа астыга, 4 манжа сырт жакка, анан төшүбүздү астыга карай, ийнибизди ылдый жакка эле тартабыз дагы, анан өзүбүздү түрткөндөй кыймыл аракет жасап болот да меники. Кичине артка карап отуруп алыңыз. Анан төшүңүз астыга. Ошондой ичиңиз жакшылап тартылып калат. Анан ушу дем алууну ичибизге жиберсек, эң сонун.
өпкөмдү сезип атам. Албетте түрдө, анткени кабыргалардын аралары дагы жакшылап ачылат экен, анан нерв кысымдардын баары ошол жактан алысталат. Жакшыбы? Ооба. Эң сонун кичине узарып калдык, Ооба, бир аз болсо да, бир эми ушул эле көнүгүүнү астыга карай умтулуп жасасак деле болот. Бутубузду кичине сыртка карай, согончок ичке карай, анан ушул позицияда колубуздун жана тизебизге жетпейт дагы ылдый жактан, жон булчуңдардын ылдый жагына, анан акырындык менен астыга тартылат экенбиз. Колубуз менен түртүлөбүз, төшүбүздү астыга. Эгер баары жакшы болсо, тизеңизди дагы жакшылап сыртка карай чыгарсаңыз, алмаштырабыз, ушул эле позицияда калабыз. Эң сонун. Эгер ылдый жакка түшүп туруп, эми колубуз менен кошо түртүлсөк, бирок чыканак биякта деген эметип турат. бир аз бүгүлүп турат, Бүгүлүп турат. Анан бирок астыга ийнибиз менен, жамбаш линиябыз менен кандай ийнибиз бир линияда, анан акырындык менен бул позицияда биз деген бир чыканак менен ылдый жакка. Бирок чыканакты бүктөп турабыз дагы, анан түртөбүз колубуз менен. Ошондо омурткалар да тартылат, ошо менен кошо далыбыздын ортосу да жакшы иштейт. Бутубуз дагы тартылат окшойт. Албетте. Эми алмаштырабыз. Анткени айтып атпаймынбы, бүгүнкү көнүгүүлөрдүн баары жанакы аял затына дагы көбүрөөк акцент берип атпайбызбы? Дагы. Дагы бир жолу. Эгер биякта карап турсак, Айзурадан көргөзүп коеюн. Эгер астыга умтулабыз дагы, анан чыканакты ийгенде бул позицияда омурткалар бир линияда болуш керек, башыбыз менен кошо. Дагы түртө жатсаңыз, анан бул позиция мына эң сонун. Ийнибиз бир линияда, бирок кандай десем, перпендикуляр полго перпендикуляр калат экен да. Эң сонун, дагы ылдый. Эң сонун. Эми акырындык менен кайра көтөрүлүп коелу. Бул позицияда жакшылап омурткалардын баары чогуу иштегендик менен сөөктөр дагы иштеди. Сөөктөрдүн арасындагы кичинекей булчуңдар менен кошо жакшылап бир аз башым айланып түштү. Албетте, анткени деген кичине же остеохондроз же нагрузканын баары мойнуңузда же далыңыздын ортосунда болсо, башыңыз айланышы мүмкүн. Анткени кан кысымы жакшылап барып, сосуддардын баары ачыла түштү, ошондуктан кыймыл аракет ошондой болот. Демек жакшы эле экен, кабатырланбай эле коюш керек. Баары жакшы. Эгер бул позицияда жакшы бутубуз жибип калды, эми ошо менен колдоно кетсек, согончокту өйдө көтөрөбүз да, өзүбүз менен төшүбүздү астыга, жамбаш линиясы астыга, тескеринче тизе сыртка карай умтулсун. Дагы чөйө түшсөңүз, дагы мага бир жарым кадам мага керек. Эң сонун. Эми бул позицияда ылдый жакка пружина сымал кыймыл аракет. Эми согончокту түшүрөбүз, ошол эле кыймыл аракет. Айзура дагы анан бул программадан кийин дагы басыш керек да. Ооба. Баса албай калбасам болду деп отурам. Эми оң согончокту көтөрөбүз. Эми солду көтөрөбүз. Алмаштырабыз. Бирок бул линияда, жамбаш линиясы ошол эле линияда калат. Эгер баары жакшы болсо, дагы ылдый түшүп көрүшүбүз деле мүмкүн. Дагы эң сонун. Сыртка карай тизебиз. Дагы бир жолу. Эми колубузду асты жакка умтулат. Анан жамбаш линиясын артка, акырындык менен согончокту сыртка карай. Анан манжалар астыга карай. Эгер баары жакшы болсо, колуңуз ылдый жакка түшсө, бул позицияда кармайсыз. Эгер түшпөсө, колуңузду астыга коесуз дагы, же китепчени ала аласыз, же кирпичти ала аласыз. Анан албетте турда кайра эле төшүбүздү ылдый жакка тартабыз. Жамбаш линиясы арт жакка бирөө тартып аткандай, талашып аткандай, бизди. Дагы эле төшүбүз менен. Анан тескеринче Айзура, манжаларды ичти көздөйбүз, согончок сыртка карай. Эң сонун. Ошондо бутубуздун арткы жагындагы бүт булчуңдар менен кошо связкалар иштейт экен. Ооба, чоюлуп атат. Аябай. Анан төшүбүздү астыга. Эгер баары жакшы болсо, колубузду ылдый жакка коебуз. Төшүбүз астыга. Дагы. Анан бул позицияда кандай десем, чыканакты дагы акырындык менен бара-бара түшүрүп алат экенбиз. Мени бүгүн эфирде баспай эле салсын деп атасыз го. Албетте, диванга отуруп алып, коноктор менен сүйлөшсүңөр. Эми ушул позицияда акырын
бир бутубузду коебуз. Редакторлордон заказ келди эле, азыр аны чоюп коесузбу деп. Ошону аткарып атам. Буйрукка тапшырышкан го. Эми бул позицияда оң бутубуз тизелегенде, сол бутубуздун согончогу оң бутубуздун тизесинде бир линияга коюп көрсөңүз. Өйдөрөк. Анан ошол эле позицияда акырындык менен артка, анан астыга карай умтулат экенбиз. Акырындык менен, шашпай. Кыйын эле экен. Дагы. Баягы көптөн бери чоюлбаганга мага бир аз кыйынга туруп атат. Бул көнүгүүлөрдүн баары негизи шпагатка отуруу позициясы эмес. Тескеринче дагы жанакы ички органдарга, репродуктивдик системага кан жүгүртүүгө жакшы жардам берүү. Ушинтип отурган жерибизден бүтүрөт окшойт. Анткени бизге бөлүнгөн алмаштыралы, бирок. Убакыт дагы соңуна жетип баратыптыр. Турай. Согончокту кичинөйдүрөөк, анан жамбаш линиясы артка астыга. Ушу менен бүгүнкү мындай кандай десем, аяк затына эле. Негизи биз бир 10-15 мүнөт эле кылдык окшойт бул көнүгүүлөрдүчү. Бирок өзүмдү аябай жеңил, ошондой эле сергек сезип калдым. Анткени ыраазычылык сизге. Сиз болбосоңуз балким бул нерсени кылбайт белек үйдө. Ошондой эле биздин ошол бүткүл Кыргызстан боюнча айыз ошол кыздарга мотивация берип келет, эртең менен таң эрте уйкусун бөлүп. Сөзсүз түрдө биз менен кошулуп алып жасадыңыздар болуш керек деген үмүтүбүз чоң. Ден соолук, бекем ден соолук каалайм, ошондой эле оорубаңыздар.